Облус жетекчиси Зиядин Жамалдинов сентябрь айында курулушу бүткөрүлүп жаткан мектептер менен таанышкан. Анда дал ушул 42 Самат Ашимов мектебине тездик менен каражат бөлдүрүп пайдаланууга берилерин айткан. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мектеп жымжырт, окуучулар мектеп босогосун дагы деле аттай элек. Не деп турат? Ток. Дилбар Белекованын небереси 1-класста окуйт. Мектептин жаңы имараты бүтпөй жаткандыктан небереси үйдө онлайн окуп жатат. Предметтерин, сабактарын полный тапшырмаларын мектепте жазганын, үйгө тапшырмаларын полный онлайндан жөнөтөт. Аны манча балдар түшүнбөй калат экен, өзүбүз сурайбыз. Мынаны мындай кылабыз, мынаны кандай кылабыз деп. Аны эжекесинен кайталап сурап түшүндүрүп берет. Биз балдарыбызга түшүндүрүп, тапшырманы аткарып, немеден жөнөтөбүз да. Эми башында кичине кыйынчылык болду. Эми ата-энем аракет кылып атабыз, эжекеси уяктан аракет кылат. Былтыр дагы баягы ковидке байланыштуу көбүнчө мектеп жаап онлайн окутканбыз. Былтыр нөлөйдө дагы. Аталган мектепте 600гө чукул окуучу билим алат. Билим уясынын жаңы имараты 225 балага ылайыкташкан. Учурда мектептин убагында бүтпөй жаткандыгы окуучуларды гана эмес, мектеп жамаатын да түйшөлттү. 11-класс менен 1-классыбыз офлайн режимде окуп жатышат. Ал эми 2-4-класстын окуучулары ошол ата-энелердин демилгеси менен үй-үйлөрдө окутулуп атат да. Мугалимдердин, ата-энелердин демилгеси менен үй-үйлөрдө окутулуп атат. Ал эми 5-10 класстын окуучулары онлайн окулуп атат. Ушул тапта мектептин оңдоп сырдоо жумушу аяктап, эмеректерди жайгаштыруу иштери калган. Тийиштүү кызмат имарат бир жуманын ичинде толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилерин айтып жатат. Ашимова мектебинин окуу корпусу толугу менен бүттү. Спорт залы, актовый залы, ашканасы менен бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүү алдында турат. Андан сырткары от казаны учурда толугу менен текшерүүдөн өткөрүлүп, система отопление, жылытуу системасы жылуулук берилди бүгүнкү күндө. Азыр бүгүнкү күндө пландаштырып жатабыз. Ушул 2021 жылдын 20 ноябрь айына чейин биз мектепти толугу менен ачылышын жасап, пайдаланууга берип, окуучуларды киргизгенге бүгүнкү күндө пландаштырып жатабыз. Аталган мектептин курулушу 2015 жылы башталып, жалпы сметалык баасы 43 миллион сом деп бааланган. Буга чейин курулуш иштери акча каражатынын тартыштыгынан улам бүтпөй жатканы айтылган. Нургелди Каныбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.